Азыркы учурда өтүп жаткан эл аралык машыгуу болуп жатканына мен аябагандай сыймыктанып жатам. Анткени бул Кыргызстан үчүн жана аялдар күрөшү үчүн биринчи ирет болуп өтүп жатат. Ушу учур менен пайдаланып биздин өлкөнүн башчысына терең ыраазычылык айткым келет. Анткени убадасын бергендей эле 5 айдын ичинде биз үчүн эл аралык деңгээлдеги ушундай залды салып бүтүрүп бергенине мен абдан кубанычтамын. Ошонун аркасы менен бүгүнкү күндө ушундай чет өлкөдөн, ондой чет өлкөдөн атактуу спортчулардын баардыгы келип ушундай жакшы машыгууну өтүп жатабыз десем болот. Бул машыгуу мен үчүн эле эмес, биздин аркабызда өсүп келе жаткан жаш спортчулар үчүн дагы чоң тажрыйба алат деп ойлойм. Анткени өзүнүн болгон ыкмаларын өтөбү, өтпөйбү, мелдешке чейин да өзүн текшерип жана ошондой эле тажрыйба алганга бул чоң мүмкүнчүлүк болуп жатат биздин машыктыруучуларга, биздин ушу кыргызстандыктарга, бардык колдоочуларга, ушу спорттун сүйүүчүлөрдүн бардыгына терең ыраазычылык билдиргим келет. Ушундай эл аралык деңгээлдеги сбор болуп жатканына мен үчүн абдан сыймык. Мен кубанып жатам, сүйүнөм, сүйүнүчүмө чек жок. Ушундай биздин Кыргызстандын ичинде баарына белек. Салтуу жаңы жылдык Остор акциясы. Vivo смартфонун сатып алуу менен белек алууга кепилденген мүмкүнчүлүккө ээ бол. Телевизор, Яндекс станция, рюкзак, свитшот, пауэрбанк, кулакчындар. Ал тургай жап-жаңы Vivo смартфону. Жаңы жылга белек алууга жетишип кал. Баарына белек, баарына сонун маанай. Остор. Машыгуудан да тышкары эртең бизге план боюнча ушу өзүбүздүн кооз кереметтүү тоолорубузду дагы көрсүн деп, биз таза аба ырайы менен дем алып келсин деп эртең тоодо сейилдөө болот. Азыр эле ошол жөнүндө сүйлөшүп отурганбыз. Биздин конокторго абдан жагып атат. Кыргызстандыктардын кичипейил, сыйчу мындай конокту күткөнгө, мындай конок ыймандоос, бардыгы мындай аябай жакшы кабыл алып, бардыгы сүйүнүп атабыз. Мен эле эмес, мындай деле спортту сыртынан билгендердин бардыгы деле көчөгө чыксак аябагандай сыймыктанып атышат. Аларды көрүп мен үчүн да сыймык. Анан буйруса ушул сбордон дагы, машыгуудан тышкары дагы ошо Кыргызстанды да көрүп кетсе деген үмүттөмүн. Ошо жакшы ой пикир менен узата алсак деп мен үмүттөмүн. Рахмат. Анан старттар жөнүндө айтсаңыз, биринчи качан күтсөк болот Кыргызстан курама командасын? Кайсы мелдеште чыгасыздар? Старттар, келерки старттар жөнүндө айта кетсем, ушу жылдын жаңы жылдын башында эле биз ушул эл аралык машыгуудан башталды. Мен ойлойм, ушу 2022 жыл мен үчүн аябагандай чоң сыноо, мен үчүн сабак болгон жылдардан болду. Ошондуктан ушу 2023 жылдан Кудайым буйруса ушул эң негизгиси ден соолук экен. Ушу ден соолугубуз бекем болуп эле, жакшы болуп эле турса, мен ар бир мелдешке күрөшкүм келет, ар бир мелдешке чыгып Кыргызстандын желегин желбиретким келет. Буга чейинки 2 жыл, 3 жыл мурункудай мен өзүмдүн калыбыма келгим келет. Азыркы учурда мен үчүн сырттан балким көрүнбөшү мүмкүн, бирок мен үчүн аябагандай кыйын болуп жатат. Анткени мен бир жыл, мындайча айтканда, мен бир жылдын ичинде 2 эле ай машыгуу өткөрдүм десем болот, бардыгын кошкондо. Анткени ошо менин ар кандай сыркоо жанагындай травманын аркасы менен мен жакшы, чынын айтсам, машыгуу өткөн жокмун. Ошондуктан бардыгы ушул 2022 жылда Айсулуу бошоп кетти деген ой пикирлерди калтырды. Бирок мен ага деле мындай көңүл бурган жокмун. Ошо буйруса биздин ден соолугубуз бекем болсо, ошо келерки рейтинговый турнир деп коет, ошо рейтинг эл аралык мелдештерге буйруса катышалы деген ниеттемин. Мен өзүмдүн булчуңдарымды, денемди кичинеден калыбына келтирип баштадык десем болот да. Азыр ошондо канча пайызга даярсыз чоң турнирлерге? Мен азыр чындыгында айтсам 100% алганда мен 30% дайынмын десем болот. Анткени чынын айтсам
жаңы жылга чейин деле жакшы машыгуулар болгон эмес. Биз күчкө салып эле мен мындай мээримди даярдап алып эле биз психологически эле даярдап мелдештерге чыгып аттык. Менин булчуңдарым, денем дайын эмес болчу. Ошондуктан мындай күчкө салып эле күрөшүп аттык десек болот. Анткени кээ бир мелдештерде күрөшкөнгө туура келип калып атты. Быйыл болсо бардыгы жакшы болсо, ден соолугубуз жакшы болсо, Кудайым буйруса, бардык мелдештерге күрөшөбүз деген ниетибиз бар. Алдыда ушу чемпионат Азия болот. Жана быйылкы 2023-жыл бардык спортчулар үчүн бул дүйнөлүк чемпионат. Ал дүйнөлүк чемпионатта Олимпиадага жолдомо ойнотулат. Ошондуктан бардык спортчуларга ийгилик каалайм, бекем ден соолук каалайм. Ушу бизге эң маанилүү бул дүйнө чемпионаты болот. 2023-жылы өтөт турган. Урматтуу достор, азыр Бишкек шаарында өтүп жаткан эл аралык окуу машыгуу жыйынынын алкагында кыргызстандык дүйнөнүн 2 жолку чемпиону легендарлуу балбаныбыз Айсулуу Тыныбекова текшерүүчү күрөш өткөрүүдө. Анын атаандашы Казакстандын 72 килограмм салмак чембирдигиндеги номер 1 балбаны. Тек кана Казакстандын эмес, жалпы дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы балбандардын бири Жамиля Бакбергенова менен беттешип жатат. Албетте Айсулуу менен Жамиля Бакбергенованын салмак айырмачылыктары айырмаланат. Чоң айырма бар ортодо 10 килограмм. Жамиля 72 килограммда акыркы 2 дүйнө чемпионатында ийгилик жаратты. 2021 Ослодо Жамиля Бакбергенова финалга чейин жетсе дүйнө чемпионатында. Ал эми былтыр Белградта 3-чү орунду ээлеген. Ошондуктан бул салмак чембирдигинде эң күчтүү балбандардын бири деп белгилесек болот. Бирок 72 бул олимпиадалык салмак эмес, ошондуктан көп күчтүү балбандар ал салмакта беттешүүнү каалабайт. Балким ошондуктан дагы атаандашы аз болуп жаткан болушу мүмкүн. Эми бул болгон божомо. Айсулуу Тыныбекова 2 упайды алды. Өтө жакшы азыр. Ушундай эле деңгээлде иштеш керек. Эми Айсулуу өзүнүн 10 килограмм оор балбан менен партерде иштөөдөн баш тартты. Бул түшүнүктүү нерсе. Себеби эгерде партерде накат ыкмасын жасап көрө турган болсо, албетте Айсулууга атаандашы оор болору турган иш. Бул эл аралык окуу машыгуу жыйыны, урматтуу достор, андыктан кандайдыр бир деңгээлде балким Жамиля дагы азыр өзүнүн бардык күчүн сарптабастан жарым күчү менен беттешип жаткан болушу да мүмкүн. Ошол эле мезгилде Айсулуу Тыныбековага дагы ошондой эле бааны берсек болот. 2-0 азырынча жаман эмес. Жана Бакбергенова кайрадан бутка кирүүнүн аракетин издөөдө. Акыркы 2 жылда 72 килограмм салмак чембирдигинде Азиянын чемпиону болду Жамиля. Эгерде анын жетишкендиктери жөнүндө айта бере турган болсок. Азырынча Айсулуу Тыныбекова атаандашын өз каалаганда иштетпей жатат. Жол өтпөй. Жакындаганда качып кетүүдө. Биринчи бөлүк аяктады. 30 секундалык тыныгуу. Азырынча Айсулуу Тыныбекова өзүнүн казакстандык атаандашынан 2-0 эсебинде алды да. Урматтуу мекендештер, экинчи бөлүк башталды. Биринчи бөлүктө Айсулуу Тыныбекова 2-0 эсебинде алды да. Эми бул болгон текшерүүчү беттеш, эч кандай маани берүүнүн, олуттуу маани берүүнүн кажети жок. Азыр Айсулуу кайрадан атаандашын прессингке алууда.
жана Жамиля Бакбергенова экинчи бөлүктө абалды өзгөртүүгө бүт аракетин көрүүдө, абайлаш керек. Жетти Жамиля. Мында учурда Айсулуу азыр кандай чечим чыгарат? Өтө жакшы. Айсулуу ой. Мынакей азыр эки упай Айсулууга берсе болот. Ошол эле мезгилде эки упай менин жеке пикиримде казакстандык балбанга кетти окшойт. Эми калыс жок бул жерде. Андыктан өзүбүз калыс болобуз. Эсеп азыр ошондо 4-2. Айсулуу Тунубекова 4-2 эсебинде алды да. Азырынча Айсулууга бул беттеш туура келүүдө окшойт. Айтайын дегеним, көп шашпастан күрөш алып барууда. Ал эми Жамиля Бакбергенова албетте шашып батыраак иштеши керек болот. Бирок азыр Айсулуу кайрадан атаандашынын колдорун байлады. Жана жакшы артка өтүш керек. Азыр Айсулуу Тунубекова өттү десек болот. Артына өттү. 2 упай биздин балбанга дагы кетет. Азырынча баары тең жайында. Айсулуу атаандашынан алдыда келе жатат. Ал эми убакыт дагы марасына жакындап калды. Жамиля Бакбергенова эми тобокел кадамга барышы керек. Акыркы 30 секунд. 4 упай артта атаандашынан. Андыктан Жамиля Бакбергенованын Жамиля Бакбергенова акырына чейин аракетти көрдү, бирок жеңишке жетүү мүмкүн болгон жок. 6-2 биздин баамыбызда ошентип кыргыз спортчусу жеңишке жетти.